بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Allah Taala бұл аламды жаратып, аламда ең ашрафил махлуқат, ең шарапаттуу, урматтуу махлуқ қылып адамды жаратқан. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Біз шындығында адам баласына сый бергенбіз дейді. Адам баласына бақтылуу қылыш үшін, адам баласын екі дүниедегі бақтысыздықтан сақташ үшін Алла Таала пайғамбарларды жіберген. Асмандан кітептерді түшірген. Адам алейхиссалам бірінші пайғамбар, бірінші атауыз. Ақырқы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Алла Таала пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламға өзінің ақырқы кітебі, камил, мүкәммәл Құр'ан-ы Кәримін түшірген. Мұхаммад алейхиссалам 63 жыл жашаған. 23 жылда Құр'ан түшті. Еми қиямат күнге чейін bir de başka peygamber gelmeydi. Emi kıyamet gün geçeyin. Kur'an'dan başka bir daha kitap düşpeydi. Barakçadağı düşpeydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatemen Nebiyyin. Akırkı peygamber. Kim men peygambermin dese, je peygamberga çıgat dep aytsa, je işense, je şektense imandan ajırap İslam'dan çıkıp кетет тұрғандар. Ошондуктан Алла Субханаху ва Таала сіздерге біздерге бұйрық берген Мұхаммад алейхиссаламға иман келтіргіле деп. Бардық пайғамбарлар біздің пайғамбарымызға иман келтірген. Біздің пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам өзіне иман келтірген пайғамбар екеніне. Біздің пайғамбарымыз бардық пайғамбарлардың дағы пайғамбары, бардық пайғамбарлардың имамы, жол басшысы, мұқтадасы. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткіл аламға мейірім болып жіберілген. Ошондуктан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямдың укуктары жана адептеринен эң биринчи иман келтирүү. Иман келтирүү дегенде мааниси эмне? Пайгамбарыбызды бул башар. Башар деген адам. Пайгамбарыбыз периште эмес. Пайгамбарыбыз адам баласынан. Биринчиси. Экинчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга иман келтирүүнүн мааниси Пайғамбар алып келген ғайыптағы бардық хабарларды тастықтап, чын, ақиқат деп біліп, ошону жашоого алып келүү. Пайғамбар хабар берүүчү. Жараткан Алла Тааланын тарабынан хабар алып келди. Биз ошого ишенгенден кийин аркасынан ээрчишибиз керек. Аркасынан ээрчишибиз керек. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга эки иманыбыз бар. Эки түрлүү иман десек турараак болот. Биринчиси пайгамбар деп иман келтиребиз. Кандай Ибрахим пайгамбар деп иман келтиребиз. Муса пайгамбар, Иса пайгамбар, пайгамбар деп иман келтирип атабыз бардык пайгамбарларга. Аманар расул. Бирок Мухаммад алейхиссаламга дагы бир иман келтирбесек болбойт. Кандай? Акыркы пайгамбар деп. Бирөө пайгамбар деп ишенет, бирок акыркы пайгамбар деп иман келтирбейт, ишенбейт. Ал мусулман эмес. Мухаммад алейхиссаламды башка пайгамбарлардай пайгамбар деп иман келтирип, бирок акыркы пайгамбар деп иман келтирбесе, ал мусулман эмес. Демек акыркы пайгамбар деп иман келтирүүсү зарыл. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayet: "Litu'minu billahi ve rasulih ve tu'azziruhu ve tuvakkiruhu."
силер иман келтирүүңөр үчүн, Аллага жана элчисине жана ага жардам берүүңөр үчүн жана ага таазим кылууңар үчүн деп. Экинчи, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга итаат кылып, пайгамбарыбыздын артынан жашайлы туугандар. Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхбибкумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Айткылей Мухаммад, эгер силер Аллахны жакшы көрсөңөр, анда мен артымдан ээрчигиле. Аллах силерди сүйөт, жакшы көрөт. Аллах силерди сүйкүмдүү кылат, күнөөңөрдү кечирет. Алла Таала райымдуу, күнөөлөрдү кечирүүчү. Ман ата расул фақат ата Аллах. Ким пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга баш ийсе, ал чыгындыгында Аллага баш ийди. Ва ин тути'уху тахтаду. Эгер силер Мухаммад алейхиссаламга баш ийсеңер, анда сөзсүз туура жол табасыңар. Анда сөзсүз туура жолдо болосуңар. Демек, экинчиси, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга биз баш ийип аркасынан ээрчишибиз керек экен. Я айюхаллазина аману ати'уллаха ва ати'ур расул. Эй иман келтиргендер, силер Аллага баш ийгиле, жана анын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга баш ийгиле. Андан кийин пайгамбарыбыздын укуктарынан пайгамбарыбызды мухаббат кылуу, сүйүү, жакшы көрүү. Пайгамбарыбыздын укугу бул. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды мухаббаты бардык андан башканын мухаббатынан жогору болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейх мин валидихи ва валадихи ван наси ажмаин." Иман бола албайсыңар, имандуу бола албайсыңар, иманыңар толук болбойт эч качан. Менин мухаббатым өзүнүн атасынан, баласынан, бардык инсандардын мухаббатынан жогору болмоюнча. Демек, биз атабызды да жакшы көрөбүз, балабызды да жакшы көрөбүз, аялыбызды да жакшы көрөбүз, бир туугандарыбызды жакшы көрөбүз, досторубузду жакшы көрөбүз, бардык адамдарды жакшы көрөбүз. Бирок Мухаммад алейхиссаламды бардыгынан жогору жакшы көрөбүз. Бардыгынан көп жакшы көрөбүз. Андай болмоюнча биздин мухаббатыбыз, биздин иманыбыз толук болбойт. Биздин иманыбыз Алланын алдында эсепке алынбай калат экен туугандар. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды эң абзал, эң артык деп билүү, бардыгынан жогору. Пайгамбарыбыз өзү айтат эле: "Мени башка пайгамбарларга үстөмдүк кылып айтпагыла, алардан жогору кылып айтпагыла" деп өзү кичпейлигин алып. Бирок хадисте келет: "Ана qaidul mursalin wala fakhra." Мен бардык пайгамбарлардын муктадасымын. Бардык пайгамбарларга мен жетекчи, жолбашчы, үлгүмүн. Ушунда эч кандай мындай, кандай десем, фахыр жок менде дейт. Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан жери бар. Ана сайyidu вулди Адам. Мен адам баласынын эң мырзасымын деп. Демек, Алла субханаху ва таала бардык махлуктардан эң улуу кылып пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жараткан. Андан кийин пайгамбарыбызды акыркы пайгамбар деп айтып кетейли. Мынаке Кадияни, бүгүнкү күндө Ахмади деген ушундай бир фирка чыккан. Ал пайгамбарыбызды пайгамбар деп, бирок акыркы пайгамбар деп ишенбейт. Булар туугандар мындай болгон мусулман эмес. Бүткүл дүйнө, бүткүл дагы христиандар дагы, еврейлер дагы билет мусулмандардын акыркы ал пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Бирок пайгамбарыбыз өз орунда айткан: "Менен кийин жалганчы пайгамбарлар чыгат. Болгондо да атактуу, даңктуусу бир 30 чыгат. Алардын бардыгы даджал, каддаптар болот." Ар доордо ушинтип чыгып келген. Ошондуктан биз акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам деп иманыбыз бекем болуш керек буга туугандар. Кур'анда айтат: "Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риджаликум, валекин расулаллах ва хатаман набийин." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хатаман набийин, бардык пайгамбарлардын акыркысы, бардык пайгамбарлардын мөөрү. Мындан кийин пайгамбар келбейт деп. Пайгамбарыбызды маасум, күнөөлөрдөн, кичинекей күнөөлөрдөн дагы, чоң күнөөлөрдөн дагы, пайгамбарчылыкка чейин да, пайгамбарчылыктан кийин да пайгамбарыбыз күнөөлөрдөн сакталган.
Пайгамбарыбыз күнөөлөрдөн сакталган деп ишеним келтирүүбүз пайгамбарыбыздын укуктарынан тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: менен тартып, менин ата бабаларымны Адам алейхиссаламга чейин бирөө дагы зына кылган эмес дейт. Бирөө дагы зына кылган эмес дейт. Пайгамбардын аялы кафир болушу мүмкүн, бирок зынакор болушу мүмкүн эмес. Зынакор пайгамбар болбойт, пайгамбар зынакор болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наслинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата бабаларынын урусунда ушундай. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга эң бир кичине дагы каршылык кылбаш керек. Анткени ал толук инсан, боорукерлиги бардык жагынан толук. Кур'анда айтат: "Ва ма юшақиқир расула мин баъди ма табайяна лахул худа ва яттаби гайра сабилил муъминин нуваллихи ма тавалла ва нуслихи джаханнам ва саат масира." Ким Мухаммад алейхиссаламга каршы чыга турган болсо, ага хидаяттын жолу ачык болгондон кийин Аллах субханаху ва таала эмне дейт? Жана ал момундардын жолунан башка жолду тандай турган болсо, кайсы жака бурулса, биз ошол жака буруп коебуз, жана аны дозокко салабыз. Жана ал бара турган өтө жаман жай дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын укуктарынан пайгамбарыбызды жакшы көрүүдө чектен чыгып кетпешибиз керек. Кандай христиандар чыгып кеткен. Иса пайгамбарды жакшы көрүп, Иса пайгамбарды жараткан Аллага теңей беришкен. Биз дагы жакшы көрүүбүз Мухаммад алейхиссаламды Аллага теңеп, Алла Тааланын сыпаттарын берип койбошубуз керек. Аллага өзгөчө сыпат, гайыпты билүүчү ар бир жерде бар. Биз ошону Мухаммад алейхиссаламга берип адашып кетпейли. Пайгамбарыбыз өзү айткан, христиандар Иса пайгамбарды ошол көтөрүп, мухаббат кылып Аллага теңей бергендей, мени да ошондой кылып теңей бербегиле деген. Андан кийин пайгамбарыбызга көп салават айтып турушубуз керек. Пайгамбарыбызга көп салават айтып турушубуз керек. Бул деген туугандар, Алла Таала өзү бардык периштелери пайгамбарыбызга салават айтып турат. Ушул боюнча мен силерге кыска бир түшүнүк берип кетейин. Биз ат-тахиятта Аллахумма салли ала Мухаммад деп айтабыз. Салават бул өзгөчө Алла Тааланын рахматы. Пайгамбарыбыздын акысын эч ким бере албайт. Биз сиздер бере албайбыз. Ошондуктан Аллага айтабыз: "Я Алла, өзүңдүн тарабыңдан Мухаммад алейхиссаламды разы кыл. Өзүңдүн тарабыңдан Мухаммад алейхиссаламга өзгөчө салам айткын" деп. Алла Таала өзү дагы, караңыз, бардык аалам кыямат токтогондо, бардык ааламда бир дагы амал калбайт, бир гана салават калат экен. Намаз калбайт, ороза калбайт, хаж калбайт, зекет калбайт, мечиттер калбайт, медреселер калбайт, адамзат калбайт. Бир дагы амал, бир дагы жандык калбайт. Жандык болбогондон кийин амал да калбайт, бирок бир амал гана түбөлүктүү. Ал кайсы? Мухаммад алейхиссаламга салават. Алла качанга чейин бар, ошого чейин Мухаммад алейхиссаламга салават бар. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Шек күмөнсүз, албетте, акыйкатта, чындыгында Алла Таала өзү жана бардык периштелер, Джабраил периште, Микаил периште, Исрафил периште, Малакул Маут, жаналгыч периште, аршты көтөргөн 8 периште, дозоктун периштелери, бейиштин периштелери, бардык периштелер Мухаммад алейхиссаламга салават жана салам айтат. Эй иман келтиргендер, силер да салам салават айткыла деп Алла Таала буйрган тугандар. Пайгамбарыбызга бир салават айтып коелу. Саллаллаху алейхи ва саллам. Ана саллаллаху алейхи ва саллам. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва салам ала расулиллах. Жараткан Алла Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламда толук иман келтирип, толук баш ийип, сүннөттөрүн аткарып, ааламга сүннөттөрүн тирилткенге жардам берген. Кыямат күнү шафаатын насип кылып Фирдаус бейишиңден баарыбызга орун берген. Ва саллаллаху ала набийил карим ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я